Достор, біз талада жүрөбүз, ысык көлдөбүз. Азыр мына карап тургула, суу атып чыгат азырчы. Мына көрдүңөрбү достор? Мунун баары каяктан чыгып атат? Талада свет жок. Өкмөттүн тогу тартылган эмес. Мына достор, ушул жердеги күн электростанция иштетип атат да. Бул жерде 12 киловаттка чейин панелдер тизилген. Эми ушунун ичин көрөлү да. Кантип иштейт? Бул жерде 11 киловаттка инвертор, 30 киловаттка аккумулятор, жана суунун напору менен атырып чыгып аткан ушул системада көбүнчөсү жанагындай арзан система коюп атат. Кенедей панель, кенедей аккумулятор, гелевый. Биз литий железофосфат аккумуляторду коебуз. Анан насос менен суу чыгарам десеңер, ушундай серьезная система керек да, мындай хотя бы жок дегендечи. Мунун баасы болсо $800 $900 чейин болуп атат. Бир фаза 1 киловаттын айтып жатам да. 800дөн 900 $1000 чейин. Аккумулятордун көлөмүнө жараша аккумуляторлор эң кымбат болуп эсептелинет. Телефон номерлердин баарын мына таштадым. Азыр болсо насосту көрөлү. Канча метрден чыгып жатыптыр. Мына суу каяктан чыгып атат десеңер, ушундай глубинный насос аркылуу да, бул 220 эле иштейт. 100 метр тегерегинде чыгат экен мынакей. Ушул жерде бурение кылыптыр. Анан ушул жерден жанагындай напорду чыгарып берип атат да, күн электростанциячы. Мына достор, биз Кыргызстандын Бермети ысык көлдүн жээгинде турабыз азыр. Бөкөнбай айылы мына ушул жерге койгон болчубуз. Анан эмне демекчимин, тоок сойсо дагы баягы касапчы сойсун деп коет го. Ошол себептен билген кишилерге орнотсоңуздар жакшы болот. Телефон номерлердин баарын таштадым. Ассаламу алейкум.